Innelhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Qayradan suroo жооп temabызга kirişeli. Algaçkı suroolardan men ayalım menen жашаганыма 5 жыл болуп, азыр өзүмчө жашайм. Мени укпайт. Жашы менден 7 жаш улуу, никебиз жок, ортодо балабыз бар. Кандай кылсам болот? Бул аялым 4-чү. Буга чейин 3 жолу үйлөнгөн. Ажырашкам, кантем жардам күтөм. Бул аялга жолукканым Капыстан. Мурунку аялым менен таарынышып жүргөндө Капыстан бул аялга жолугуп, улуу экенсиз, сый бололу деп көңүлүмө жакпайсыз десем болбой, менден төрөп, ошо менен жашап 5 жыл өттү. Чыдап жашап келдим. Кантем кеңеш күтөм, мени сыйлабай, күндө мийимди жейт. Айтсам өзүнүкүн бербейт. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дегенде өзүңүз да ошого себеп болгонсуз. Негизи кокустук деген нерсе өзү болбойт өзү. Ар бир нерсе өзүнүн негизи бар, себеби бар. Кандайдыр бир мүмкүнчүлүк бергенсиз, анан ал сизге ишенип, экөөбүз турмуш куруп алсак деди. Анан сиз болсо көңүлүңүздөн мейли курса куруп алалы деген ойлор болгон. Ошондуктан илингенсиз. Негизи аял киши болсун, эркек киши болсун, өзүнүн функциясын так-таан аткарса жеңил болмок. Буга чейин деле толтура жолу айтып келгенбиз. Үй бүлөгө байланыштуу ар бир ата, ар бир эне жок дегенде 4-төн, 5-тен, 6-дан китеп окуп койсо, салт санааларды үйрөнүп койсо, кээ бир салттар бар, аялдын ачуусун баса турган. Кээ бир салттар бар, эркектин да ачуусун басып, жакшы жакка түртүп кое турган. Мисалы, биздин салтыбызда аялды чыгып кетешке, үйдө турбашың керек деп кубалаган эмес. Эркек киши тескерисинче эмне кылган? Сыртка чыгып кетип калган. Ачуустар кайра келген, баягы кам сүйрөп кетип калган деген сөздөр бар го илгертен эле. Ошол эле учурда аял киши дагы биздин салтыбызда күйөөсүн менен мындай пикир келишпей аткан болсо да, урушуп турган учуру болсо дагы, айталы кайната кайненеси келип калса, сыр бербей, күлүп чайнап, ата апа келиңиздер деп туруп, чайын, тасмалын баарын даярдап, чайын берип, бүтүрүп коюп, эчтеке болбогондой. Кайра узатып коюп, анан кийин маселени улантышкан. Ошол улантышкан дегени кандай? Ага чейин ачуу таркап кеткен дагы жакшы мамиле болуп кете беришкен. Ошол сыяктуу салт сананы дагы, шарият эрежелерин, бүгүнкү күндөгү турмушка байланыштуу сонун китептер чыккан. Ошолордун баарын окуп койсоңуздар, Кудай буйрса, мына ошол көйгөйлүү нерселер болбойт. Себеби ой багыт деген китепте келет. Адам окуган китебине жараша ой жүгүртөт деп. Жакшы пайдалуу китеп окуса, жакшы пайдалуу ой жүгүртөт, начар жаман китеп окуса, начар жаман ой жүгүртүү болот экен. Ошондуктан Кудай Таалам ортоңуздарга бактылуулукту берсин. Жана алды жакка умтулуп, кесип менен, өнөр менен алектенсеңиздер, Кудай буйрса баары жакшы болот. Кийинки суроо, былтыркы орозодо оозду 5 мүнөт кечирээк суу ичип жаап алыптырмын. Бирөөлөрдөн сурасам болбойт деп койду. Анан мен ошол күнү оозду ачтым, кийин бир күн казасын кармагам. Менин орозом жарадыбы? Кафарат деген бар экен го. Меники андай болгон жокпу? Жок, негизи ооз бекитүү алдын ала баягы эки риваят бар деп дайыма айтып келебиз го. Чың таң башталган учурда токтотуш керек, кээ бирлер айтат, жок, таң мындай сүрүп баштаганда токтотуш керек, өйдө көздөй деп. Ошондуктан алгачкы убакытка бекитилген убакыт айталы эртең менен саат 4-тө токтот дедиби? 4-5, 4-төн 10 мүнөт өткөнгө чейин 10-15 мүнөт эч нерсе болбойт, боло берет. Анан эми жарык түшүп кеткен болсо, анда жарабай калат. Ошондуктан Иная китебинде келет, Фатху бабил Иная. Эки риваят бар. Ошонусун этияттык үчүн күнчыгыштан, чыныгыттан кичине жер бети капкара болсо дагы, чыныгы таң башталган учурдан баштап тамактанууну токтотуш керек, ооз жаап калыш керек деп. Ансар ошо 4-тө демек 4-тө жаап калышыбыз керек. Эми 5-10 мүнөт кандайдыр себеп менен кечигип калган болсоңуз эч нерсе болбойт. Кафарат да милдет эмес. Кадимкидей орозоңузду улантып, толук кармаган болуп эсептелмексиз. Бирок ага карабай мен оозум ачылып калды окшойт деп бир күн кийин кармап берипсиз. Ошо менен орозоңуз толук болот. Кудай буйрса, аныңыз нафилге кетет. Кафарат сизге милдет эмес. Кийинки суроо, мен 3-4 күн арак ичип, мас болуп, аялыма 3 талак деп айтыпмын. Бирок өзүм билбеймин айтканымы. Эми кантип жаратсам болот? Кандай жолу бар? Мен ажырашкым келбейт. Албетте кайсы областта жашасаңыз, ошол областтын фатва бөлүмүнө кайрылыңыз. Чүйдө болсоңуз, мына биз жума өтүп аткан машина базарынын тушунда чүй казыяты бар. Ошол жерге атайын фатва бөлүмүнө кайрылып, жоопторуңуздарды алсаңыздар болот. Эгерде Бишкек болсо, Бишкекте шаарында фатва бөлүмү бар.
муфтиятка кайрылса, муфтиятта да атайын фатва бөлүмү бар. Мына ошол жактарга кайрылып, кайсы областта турсаңыз, ошол жердин фатва бөлүмүнө кайрылыңыз. Албетте маселеңиз чечилет. Кандай абалда маселеңиз, асман менен жерди ажырата турган, канча жолу үйүңүзгө кирип чыктыңыз, ошо айтып аткан учурларда. Эгерде сырттан келсеңиз, кандай машинада келдиңиз, ошолордун баары такталат. Эгер алардан бери билбесеңиз, Аль-Фатава аль-Алами-Гирия деген бар, Аль-Фатава аль-Хиндия деп да коет. Ошол фатва китепте асман менен жердин ортосун ажыратпаган деңгээлдеги мас болсо, ал адамдын талаага түшпөйт деп келет. Эми ошол үчүн атайын казияттардын фатва бөлүмдөрүнө кайрылыңыз. Алар тактап туруп, талак түшкөн, түшпөгөн сизге тастап беришет. Өзү канча жашынан үйлөнүш керек? Эрезеге жетип, аң сезими турмуш курганга даяр болгондон баштап. 2 шарт. Эрезеге жетиш керек. Андан кийин аң сезими жана дене тулкой, ден соолук жагы, 2 жагы тең турмуш курганга даяр болсо, кор кылып койбой турган, ага бир зулум кылып койбой турган, аялына өзүнөн башка эч ким кожоюн болбой турган даражада, же тескерисинче күйөөгө чыкса, күйөөсүн кордобой, күйөөсүнө аялдык милдетин, өзүнүн функциясын, милдетин аткарып, балалы чакалы болсо, балдарга энелик таалим тарбиясын, мээримин төгө ала турган абалга, даражага жеткен болсо, ошол учурда гана эмне кылыш керек, турмушка чыгыш керек. Же тескерисинче атаң менен чогуу турасыңбы, жапаң менен чогуу турасыңбы, мен ата-энеңе мен кул болгону келген эмесмин, мен өзүмчө жашайм десең кеттик, ата-энең менен чогуу турсаң мен сен менен жашай албайм деген сыяктуу бир болбогон бир сөздөрдү айта турган даражада болсо, ал кыздар турмушка чыкпай туруш керек. Же эркек киши аял майда чүйдөсүнө чейин кыбыр эткен нама киришип эле кемсинтип эле чукулап эле жана ургулап чапкылап соккулай берген, нерви калчылда титрек болсо, алар токтолгонго чейин үйлөнбөй туруш керек. Себеби дегенде бирөөнүн айманчуктой кызын кор кылып албаш керек. Демек, дагы жыйынтыкта айталы, эрезеге жетиш керек, аң сезими жана ден соолугу жарактуу болгон учурда гана турмуш жолуна аттанса болот. Ага чейин болбойт. Устаз, азыркы учурда Палестинада болуп жаткан аламатты баарыбыз көрүп турабыз. Бардык эле маалымат каражаттары Ал-Акса деп жанындагы Куббат ас-Сахра мечитин көрсөтө беришет. Мунун себеби эмнеде? Анын себебин билбейт экенбиз. Ар ким өзү көрсөткөн нерсесин көрсөтө берет да. Негизи Масжид Куббада Кубба мечити башка, Акса мечити башка. Бул келип эле мектептеги география сабагын ким жакшы окуган болсо ажыратып алат, ким начар окуган болсо ажырата албайт. Ошол айырмасы. Кийинки суроо, ата-энелерибиз каршы болсочу, мен орондум, бирок апам таарынып жакшы сүйлөбөй жатат. 1,5 жылдан бери ошентип көнбөй жатат. Эже байкелерим дагы. Ар бир адам өзү үчүн жашайт негизи. Кандай болгон күндө дагы жолуп кийинип алып анан кылчылдап, титиреп, кыяматта жооп бересиңер деп урушуп берет экен. Жок, анын кереги жок. Күлүп жайнап эле, жадырап жайнап эле. Бул жолукту мен өзүм үчүн кийип атам. Кудай Таалам Куранда буйруган экен. Кыргыздарда деле жок эмес, бизде эле атабыз илгерте энелерибиз, апаларыбыз жолукчан келген. Мисалы айталы, элечек кийген, жолукса апалар жолуктум десе ал эйине мындай байлап коюшту эле го. Керек болсо камыр жууруп атканда да оозун мына мурдун ачып коюп, кээ бирөө мурдун дагы кошо мындайна жаап алган. Себеби камыр жууруп атканда дагы шилекейим алып кетпесин деп мындай этияттык кылган да. Жолук салынып жүргөн, эч бир жылаң баш чачын некечен кыркып алган 50-60 жылдагы сүрөттөрдү деле көрсөңүздөр болот. Ошол убакта биздин чоң энелерибиз, чоң апаларыбыз 60 жылдагы түшкөн сүрөттөр. Мына 30-40 50деги апаларыбыз. Эч кимиси мындай жылаң баш түшкөн эмес, баары жолукчан болгон. Мына ошондон эле үлгү алсак болот. Демек, жолук бул парз, жолуңузга бекем тура бериңиз. Ошол эле учурда жолукка татыктуу мүнөзүңүз менен жогорку даражадагы мамилеңизди көрсөтүп коюңуз. Өзүнөн өзү калыптанып отуруп анан жолуна түшүп калат. Мектебиңизде, эгер мектепте окусаңыз, мектебиңизди жакшы окуңуз, университетте окусаңыз, университетиңизди жакшы окуңуз. Эгер турмуш жолунда болсоңуз, кайын журтуңуздагы төркүнүңүздө сый урматын ордоруна коюңуз, бирок төркүндөн мурун кайын журтту алдыга коюңуз. Бир эле ошол эле учурда алардын алдында тебеленип да калбашыңыз керек. Аларды дагы тебелеп, мындай дорожка дейбизби,
төшөк дейбизби, же килем дейбизби, алдыңызга салып алып алышыңыз керек. Мындайча айтканда, өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деп, алардын да сый урматын ордуна коюп, өзүңүз да сый урматын ордуна коюп, кулинарный деп коет го, тамакты түрлөп, таттуулардын түрүн жасап, жадырап, жайнап, жаркылдап, күндөн күнгө өсүп, өнүгүп алдыга жыла берсеңиз болот. Бүгүнкү күндө мисалы Бишкек шаарында, Ош шаарында деги эле азыр райондорго чейин кирип барып атышат. Кулинарныйдан тамак жасаганды, жанагындай таттуулар жасаганды үйрөтөбүз деп ютубтардан жана башка интернет булактарынан үйрөтүп атышпайбы? Ошолорду түрлөп жасап, балдарыңызга даамдуу тамактарды сатып алып берүү эмес, колуңуз менен таза, колду жууп, даарат менен колдон келсе, жууп тазалап, ушуларга аш болсо экен, бир ыймандуу өссө экен, таалим тарбиялуу өссүн деп ошондой нерсени алектене берсеңиз, жаман нерселерди ойлонгонго дагы туура эмес жолдорго кадам, мындайча айтканда урушуу жагынан, мамиле жагынан туура эмес мамиле кылып алуудан өзүңүз этияттанасыз, сактанасыз. Кудай буйруса, бүт жагынан такшалган мыкты энеге айлана берсеңиз, барган сайын эч ким даап, кайра тартып мындай сүйлөй албай, өзүнөн өзү сый мамиле жасаганга өтө баштайт айланаңыздагы бардыгы. Ошон үчүн эч качан өзүңүздү чөкпөңүз, жана ачуулукка да алдырбаңыз. Тескерисинче жадырап жайнап, огош бетер андан өтө жадырап жайнап, келиңиздер чайдан ичиңиздер, мындай андай деп, таттууларды апарып берип, кел чай ичип отуралычы андан көрөк деп, мен жолу маселени анан чечебиз. Келиңиздер андан көрөк биринчи ашказан маселесин чечип алалы. Жадырап жайнап, ал акыл сурашып отуралы. Мен сизди эгерде турмушка чыга элек, мына чыгам деп атсаңыз, эртең эле мени таппай каласыңар. Мен турмуш жолуна чыгып кетем. Андан көрөк келгиле бири-бирибизди сыйлашалы 5 күндүк дүйнөдө деп, жакшы мамилеңизди жасап кое бериңиз. Кийинки суроо. Аллах сизден разы болсун, амин, бирге болсун. Каза намазга ниет кылганда эң акыркы бешимдин казасын деп айтпай, эң акыркы калтырып кеткен бешим намазын окууга ниет кылдым деп айтуу керек деп уккан элем. Каза деген өлгөн дегенди түшүндүрөт. Дешкени ошого жооп берип коебуз, рахмат. Жок, каза деген өтүп кеткен деген. Када деген бир нерсени аткарды, өтөдү деген сөз. Негизи бул жерде окулбай калган деген мааниде колдонулат. Ошон үчүн каза намаз деген боло берет. Эч нерсе болбойт. Ага кыжалат болбой эле коңуз. Баягы сөзмө-сөз маанисин кармап эле баланча каза болуп калыптыр десе эле, ошондой мааниде айтып атпайбы? Өтүп кеттир деп деле айтып атпайбы? Өтүп кеткен. Баланча каза болуп калыптыр деп коет. Мындай түзмө-түз ошо мааниде алсаңыз деле туура эле болот. Өтүп кетти деп. Се адамды өлүп калыптыр деп айтпайт да. Өтүп кетти. Машина деле өтүп кетти деп айта бересиз. Убакытты деле өтүп кетти деп айта бересиз. Анда убакыт өтүп кетти деп айтпай коюшубуз керек болуп калганда кандай болуп калат. Болгону каза болуп калды деген мааниде түздөн түз өлүп калыптыр деген мааниге колдонуу эмес. Бүгүнкү күндө казаны баланча айталы, эң акыркы окулбай калган багымдаттын казасын окууга ниет кылдым десеңиз, өтүп кеткен, окулбай калган деген мааниде колдонулат. Ошондуктан биз ошол маанисин эмне алабыз, өзүбүзгө кабыл алабыз. Эгер анте бере турган болсок, дини сонун терминдер бар. Исламга чейин таптакыр башка маани берген, ислам дини киргенден кийин такыр сонун маани берип калган толтура сөздүктөр бар. Ошондуктан эч кандай кыжалат болбой, каза намаз жолусу эң акыркы окулбай калган деп эки жагы тең боло берет. Ниетиңизди кадимкидей түз маанисин кабыл алып, окулбай калган намаз деп ниет кылсаңыз боло берет. Каза деп айткан күндө деле окулбай калган намаз деген мааниде кабыл алып. Кийинки суроо, аял киши кантип таям алса болот? Ооруп жатканыма байланыштуу кусул ала албай калдым. Эми ютубтарда, интернет булактарында толтура жолдору бар. Эркек киши кантип таям алса, аял деле ошентип эле алат. Эч кандай айырмасы жок. Таямым кантип алынат десеңиз, ошол жакта да көрсөтүлгөн. Же болбосо ислам негиздери деген китеп бар, дини китеп. Ар бир намаз окуган аял эркек киши үйүндө сөзсүз түрдө бир намаз китеби болуш керек. Сөзсүз түрдө муфтияттын мөөрү басылган жана Ханафи мазхабынын негизинде. Себеби биздин кыргыз эли ата бабабыз илгертен Ханафи мазхабын карманып келгенбиз. Бухара тартибинин негизинде. Өзбек туугандар, казак туугандар, тажик туугандар, афган туугандар дегеле Орто Азиянын көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү баары Ханафи мазхабын карманган. Дунган туугандар, уйгур туугандар. Демек, ошол китепти алып алсаңыз, бүт баатыгы жазылган. Таямум эртең гусулдун себептери чыгат, анан дагы намаздын себептери чыгат. Бүт баарын ошол китептен жоон алып аласыз, Кудай буйруса. Кийинки суроо, менин ичим өтүп, кусуп, анан чыдабай ачып алдым, күнөө болбойбу?
ораза тууралуу экен. Эгерде көңүл айланып өзү келген болсо, бир чака куссаңыз да ооз ачылбайт. Эгерде колуңузду салып атайлап кускан болсоңуз, ооз толтурган болсоңуз, албетте оозуңуз ачылат. Кийин бир күн казасын кармап бериш керек болот. Кийинки суроо. Байке курбум экинчи аял болуп тийген. Анан машинада эле кыйдырыптыр. Күбөлөрү жок. Махыр никенин жол жобосун айтпай эле. Ошентип эле кыйдырып коюптур. Тиги молдо кыздын атын алмаштырып, кайра өзүнүн атын атап чаташтырып, туттуңбу деп эле айтып бир дуаны окуп коюптур. Нике өттүбү? Ошого кайрылган өзүңүздөр күнөөлүүсүздөр. Бул бир. Экинчиден, бирөөнүн атынан бирөө суроо кайрылганда дагы сөзсүз түрдө арасынан бир эки сөздөр калып калат. Ошон үчүн официалдуу түрдө вали деген бар. Кожоюн. Кыздын кожоюну ким? Ээси ким? Официалдуу ар бир аймактын имамы болот. Мечиттердин имамдары болот. Ошолорго барып катышып, анан нике кыйдырыш керек. Бирем кандай шартта кыйды биз билбейбиз да. Балким чындап эле эки күбөнүн ортосун коюп эле анан нике кыйдыргандыр. Жанын кулагына ошондо угулуп кеткендир. Ошондон биз так даана турмушка чыккан аял менен ал аялды алган эркектин өзүнүн айтуусу менен укмайынча биз айта албайбыз ал же бул деп. Ошондуктан казыяттагы фатва бөлүмдөрүнө кайрылыңыздар, маселеңиздер так даана чечилет. Ошон үчүн жолдо кетип аткан баары эле намаз окуган баары эле молдо эмес. Официалдуу шайланган имамды гана угуңуздар. Кээ бирөө кой терисин жамган каршкыр деп коет го бизде. Эми бул жаман мааниде айтылган. Эми жакшы жагына ала турган болсок, сыртына карасаңыз молдодой эле көрүнүп турат, бирок чында келгенде ал молдо эмес. Жөн эле 5 маал намаз окуган инсан болот. Бирөөлөр никени көргөн, анан көңүлүн кыя албай, мейлем сооп болот да деп нике кыйып жүрүшү мүмкүн. Официалдуу имам эместерге эч качан нике кыйдырбаңыздар. Мына бүгүнкү күндө Гилейген Египет 100 канча миллион калкы бар, 100 миллиондон ашуун. Ошол жерде дагы кандай шартта деңгээлде аалым болсо дагы, каар болсо дагы эмне кылат? Атайын официалдуу имамына баргыла. Нике кыя турган жер бар, ошол жака барып кайрылгыла. Никеңе да ошол жактан кыят деп кыйышпайт. Ошон үчүн ар бир эркек үйлөнө турган, же турмушка чыга турган кыз бала, аял киши атайын мечитке барып никесин кыйдырып кетиш керек. Эгерде туура эмес жол менен кыйдырып алган болсо өздөрү күнөөлүү. Кийинки суроо. Баланын азан айтылып коюлган аты Рамзан, метрикасында Рамазан деп жазылып калыптыр. Эч нерсе болбойбу? Же өзгөртүш керекпи? Эми метрикада Рамазан болсо, арабча Рамазан болот, Рамзан чеченче болот. Эгерде чеченче атты жакшы көрсөңүз, Рамзан бойдон өзгөртүп алыңыз, Рамзан кылып. Ана жок, мага арабча эле ат болсо жакшы болот десеңиз, анда Рамазан деп коюп кое бериңиз, ошон бойдон кала берсин. Кийинки суроо. Келинимдин 1 айлык баласы бар. Эмизет баласынан ашкан сүттү саап экинчи баласына берет экен. Экинчи баласы 1,5 жаш. Ошол кылганы туурабы? Эми болбогон кичинекей нерселерден бир проблема көйгөй жарата бергенге аракет кылбаш керек да. Кайнене өзүнүн жумушу менен, же балким жеңеси же агасы билбей атам, ар ким өзүнүн иши менен. Аял киши өзүнүн жумушу менен, бала өзүнүн жумушу менен, кыз өзүнүн жумушу менен алектенип, жакшы жака умтула бериш керек. Себеби дегенде ушунун артынан да чоң тополон чыр чатак чыгып кетиши да мүмкүн. Бул суроого жооп мындай болот. Негизи чында келгенде шариятта арам болбойт, бирок жакшы эмес. Тебеленбеген жака алып барып эле көмүп койгону жакшы. Же болбосо жанагы биринчи баласын эле улам тез убакыт саат өткөрүп, эмизип, жана төрөлгөн эле баласына эмизип койгону жакшы, мурункусуна ичирбей эле. Кийинки суроо. Айт намазга барып жамаат окуп жатканда ат-тахиятта кошулдук. Имам салам берген учурда өйдө туруп өз алдынча окудук. Бирок такбирлерин айтууну билген жокпуз. Кандай болот? Жарай береби? Кадимки 2 рекет намаз окудук. Албетте, айт намазынын такбирлери фарз эмес, важип. Ал эми жаназа намазынын такбирлери бул фарз. Ал аткарылбаса намаз өтпөй калат. Ал эми айт намаз, курбан айт намазынын такбирлери аткарылбай калса намаз толук болбой калбайт, толук боло берет. Сажда сахва, жаңылуу сеждесин гана аткарып коюш керек болот. Эгерде эң артта бар уюган болсо. А эгерде имам менен кошо окуган болсо,
арттагы адамдар важып амалды таштап койсо дагы сайда сахва жаңылуу сезесин аткарбайт. Себеби бул имамга намазын жүктөп койгондуктан. Ошондуктан намазыңыздар толук болот иншалла, Кудай буйруса, эч кандай кыжалат болбой эле коюңуздар. Орозонун карыз күндөрүн качан кармасам болот? Каза орозонун казасын өтөө эртеңден баштап кармай бересиз. Эч кандай күнгө чектелбейт. Мүмкүн болушунча эртерээк кутулганга аракет жасашыңыз керек. Кийинки Рамазан келгенче кутулуп бүтүшүңүз керек. Карызыңыз канчалык билбейбиз да, кээ бир адамдыкы 100 күн, кээ бир адамдардыкы 1000 күн болушу мүмкүн, 500 күн болушу мүмкүн. Айтор күн ара болобу, күнүнө болобу, эптеп Кудайдан күч кубат тилеп, баягы эрте менен ооз жаап, кечинде ооз ачып, кадимкиде эртеңден баштап тынбай кармап, айтор моюнда карыздан кутулуш керек. 5-күн кармаса болбойт, 6 күн кармаш керек, андай мындай деген маселе жок. Каза орозо маселесине келгенде. Муфтиге кайсы мечитке барсам болот? Кызык суроо экен. Муфтиятка барсаңыз табасыз, азыркы муфтини. Мурунку муфти дамланы издесеңиз, экс дамланы. Бишкектин ичинен сурай Меккени таптыр деп, сурап таап алсаңыз болот иншалла. Кийинки суроо. Устаз, сим-картаны компаниядан карыз алып, анан сим-картаны таштап жиберсе эмне болот? Бир-экөөнү көргөнмүн. 30 сомго сим-картаны алат, анан 200 сом карыз алып, иштетип бүтүп, сим-картаны таштап жиберчү. Бул шарият боюнча арам. Себепсиз тигилердин акысын жеп атасыз. Канча сом карыз алсаңыз, ал компанияныкы болобу, жеке адамдыкы болобу, ал мусулман адам болобу, мусулман эмес болобу, кандай иши адамдын акысы берилип алына турган жерби? Бүттү. Кимден алсаңыз дагы 100 сом алсаңыз 100 сом, 1 сом алсаңыз 1 сомду кайрып беришиңиз керек. Бул шарият боюнча карыздын акыбети жаман болот. Керек болсо жаназа намазда жүрбөй калат. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламда кайсы бир күнү бир карызга белчесинен батып калган бир инсан өтүп кеткенде, бирөө жарым мунун карызын мойнуна алмайынча мен жаназасын окуйм дегенде, анан бирөөсү мен жооп берем, мен төлөп берем дегенде, анан пайгамбарыбыз эмне кылган? 4 такбир жаназасын намазын окуган. Ошондуктан бул дүйнөдө таза абалда өтөм десе, Кудайдын буйругу менен. Эми башка да жоопкерчиликтүү иштерибиз бар дечи. Ошо карыз жагынан таза кетем десе, ким канча сим-картаны ошентип иштетип жиберген болсо, ошол компаниянын өзүнө барып, жанагы карыз акчаларды эмне кылыш керек? Төлөп коюш керек. Эртеңки күн ахиретте эми бейишке кирейин дегенде, жанагы карыздар бизди каяка баз биздин карызды төлөп кет деп, жана Ас-Савадул А'зам акыйда китебине келгендей, сооп амал бейишке жетелеп бараткан сооп амалдарыбызды алып туруп, тигил адамдарды компаниянын ээлерине берип койсо, ошо менен бейишке да кирбей калышыбыз толук ыктымал. Ошондуктан бул шарият боюнча арам. Бирөөнүн акысын бир тыйынын дагы жебешибиз керек. Биздин мечитте чаян чыкчу. Анан бир күнү намаз окуп жатканда чаян жүрүп, бир баланы бутунан чагып, анан түшүп кеткен. Намаз бүткөндөн кийин өлтүргөнбүз. Эми дагы намаз учурунда көрүп калсак, алдыбызда адамга карап кетип жаткан болсо, ошону намаздын ичинде өлтүрсө болобу? Алдыбызда эмне болсо, ошон менен баш кийим менен жана башка нерселер менен зыяндуу нерселерди өлтүрсө болобу? Албетте, чаян жана чаянын түрүндөгү зыяндуу нерсе кирип келип калган болсо, эмне болсо дагы ошо намаздан чыкпаган абалда жанааны өлтүрүп, анан кадимгидей намазды бузбай, намазды улантып окуп кете берсе боло берет, албетте боло берет. Кийинки суроо. Менде мындай суроо бар. Бизде чогуу жашаган эже колун жуубай эле тамак кылат, тамак жейт. Жасаган тамагы шарият жолунда арам эмеспи? Ошентип сындап айткандан көрө өзүңүз колуңузду жууңуз дагы, өзүңүз жасаңыз. Муну мындай болот, анан тигиндей болот деп адамды күнөөнү бир жакка одоро бергенде жакшы эмес. Келиңиз эже, мен сизге жардам берейин деп туруп, колду биринчи каяка чайкап алайын деп. Кол чайкап, же болбосо ал эжеге жылуу суу менен кумганды алып бараңыз. Эже келиңиз, мен сизге бир урмат сый көрсөтөйүн, балаңыз катары же иниңиз катары деп туруп, барып колуна суу берип коюңуз. Идишиңизге келиңиз, мен жардам берейин деп жуушуп коюңуз. Менин апам, ата-энем, дегил ата-бабаларыбыз колду чайкамайынча, карачы жуумайынча эмес, чайкамайынча идиш карматчу эмес экен. Ошолорду колдо эстеп, анан мен апама, анан эжелерге, биз чоң апаларга жардам берип калчык да, айылдарда турабы?
ошолорго жардам бергендей мен да ушу жардам берүүнү сагындым деп келип келиңиз мен колума суу куюп берип коесуз, мен колумду чайкап алайын, анан сизге жардам берейин деп ушундай бир мамилелер менен оңдогонго аракет кылыш керек. Түз эле муну сен мындайсың деп азыр айманкы болгондо аябай үйрөндүк. Жашына карабайт. Кээ бирлер бар, жап-жаш бала мечиттерге келет, же бир жума намаздарга келет, же болбосо бир адам экинчи адамга сүйлөп атканын угуп каласың, бет башын тырыштырып. Мен эми оңолуп атканда оңолоюн дегенде деп жашы 30га чыга элек. Башынан көп нерсе өткөрүп койгондой. Эми ким оңолсо өзү үчүн оңолот. Бирөөгө милдет кылбашыбыз керек экен. Себеби анын атасы, чоң атасы, 7 атасы, 10 атасы, балким 30 атасынан нары, деги эле 10-кылымга чейинки, 11-кылымга чейин ата бабасы эмне болгон? Мусулман болуп өткөн да. Демек, биз антип бирөөгө милдет кылганга эч кандай акыбыз жок. Баягы ата-энем христиан болчу, буддист болчу. Мына эми мен ислам динин кабыл алып оңолуп келатканда деп айткандай болуп калат экен. Ошондуктан жакшы жака умтулуп, жакшы мамиле жасап, жана Хасан Хусейн деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын эки небереси Хасан Хусейн радыйаллаху анхулар баягы бир сахаба туура карып калып, өтө картайып калып, туура эмес дарат алып атканда, даратты туура эмес алып атасыз десек капа болуп калат деп, экөөбүз талашкан киши болуп баралычы. Сен туура эмес дарат алгандын көрүнүшүн суроону сен көтөр, туура дарат алгандын көрүнүшүн мен аткарайын деп экөө талашып барганда жана сахаба мыйыгынан күлүп атпайбы? Кантсе дагы пайгамбардын неберелери да өзүнүн туура эмес дарат алып атканын сезип, туура даратты минтип алат деп, анан күлүп өзүнүн катасын өзү оңдогон экен. Анысыңары жана эжеге дагы мындай болот, ана тигиндей болот дебей, өзүңүз жогорку деңгээлдеги маданияттуулугуңуз менен колуңузду чайкап тамагыңызды кыла бериңиз. Балким сизге көрсөтпөй нар жакта колун жууп келгендир, кайдан билесиз? Эгерде чындап эле колун чайкабаган болсо, сиз барып колуна суу куюп бере калыңыз. Келиңиз, колуңузду чайкап алыңыз, мен сизге батаңызды алайын. Бизге чай берип атпайсызбы? Мен да сиздин батаңызды алайын да деп жадырап жайнап кичинекей пластмасс желим идиштер толтура. Итбекер арзан. Ошондон бирди алып коюңуз. Майрыкты бул жерге ырытып коюңуз. Кумганды алып туруп келиңиз. Мындай чакан кумганды алып алыңыз, тыпыйтып туруп. Анында түбү баягы жерге сарыгып тамчылап калбасын. Кумга баягы идишке чарага бата тургандай. Келиңиз, колуңузду чайкап алыңыз. Сооп алайын мен да. Жалаң эле сооптун баары сиз ала бересизби? Бизге тамак жасап берип. Мен да сиздин батаңызды алайын деп, ушинтип даанышмандуулук менен эмне кылышыбыз керек? Мамиле кылышыбыз керек экен. Анан 1 күн өтөт, 2 күн өтөт, 3 күн өтөт, анан 1 ай өтөт. Карачы энелерибиздин тазалыгы, мурунтан ушул биздин салтыбыз экен да деп билдирбей. Анан намек кылып, анан тийишип демеле кыйыртып сүйлөгөн киши болуп, укулам чукулангандын да кереги жок. Мени сизге кайрылгандыгымдын себеби иним арактан чыга албай катуу кыйналып жатат. Жардам бериңиздерчи, суранат элем. Жакшы молдонун дем салуусу керек болуп жатат. Эми ал ниетиңиз жакшы, жакшы ниет жарым ырыс дегенде. Иннамал а'малу бинният, амалдар ниетке байланыштуу болот дегендей. Бир эле ал адам эмес. Ошол ичип кеткен адамдардын ата-энеси, бир туугандары 5 маал намазга бекем болуп, колун көтөрүп, бата тилеп, Кудайдан суранып, Кудай ушуга ынсап бер, жүрөгүндө ыйманын ойгот, жүрөгүндө ыйманын кайраттуу кылчы Кудайым. Ыйманы алсыз болуп атат. Ушу ыйманы алсыздыгынан ушу ичип атат. Ушуга бир ынсап берип, ыйманын бекемдеп, кубаттап койчу Кудайым деп, айланасындагы бир туугандары, аялы, бала чакасы, ата-энеси, бир туугандары, аялы окуп айтат, аялы сурап айтат эмес. Ошол кишинин бир туугандары дагы, ата-энеси дагы Кудайдан бата тилек кылып тиленсе, Алла Таала тигинин ичип кеткен адамдын, ичип аткан адамдын көңүлүн, жүрөгүн ачып коюшу толук ыктымал. Мындай фактлар өтө көп. Капеница берип дагы, андай кылып, мындай кылып айыкпай, ата-энелери, бир туугандары намазга, ибадатка бекем болуп, ошонун атынан кайрымдуулуктар жасап, андайынан жанагындай медициналык жагынан кандарын тазалатып, жеген ичкенин тууралап, сен ичпесең эле ушундай болуп каласың деген сөздөрдү айтпай, ичкилик темасын, таптакыр терминдерин түрүн колдонбош керек жанагы адамга. Көрдүм, иче берип кебетең бузулуп калыптыр. Же болбосо мына ичпей коюп, бүгүн кебетең сонун болуп калыптыр деген сөздөрдүн да такыр кереги жок. Ал адам эмне ишке жөндөмдү? Ошол ишин шартташтырып бергенге аракет кылыш керек. Мал чарбаны жакшы көрөбү? Мал кармап бериш керек экен. Келиңиз, мен сизге жардам берейин. Же болбосо мага үйрөтүңүзчү деп кошо жүрө бериш керек экен да. Анан улам канын тазалатып, мына эртемен зубчик деп коетурбайбы? Бирден чеснокты жуттуруп, аны да баягы жылуу суу менен 1 ай жутуп, 10 күн жутпай коюп, 1 ай жутуп, 10 күн жутпай, анан 2ден 3дөн көп жутпаш керек. Анда дене биротоло чеснок чыттанып калышы мүмкүн.
Birden aç karın tamaqqa чейин. Кандар тазаланат. Ашказанды абайлаш керек. Ашказан ооруп аткандар болсо ага да оор келип калышы мүмкүн. Бирок ага деле эчтеке болбойт дейт. Бирок баары бир күчтүү дарыгердин көзөмөлү менен колдонуш керек ушундай ыкмаларды. Анан Кудай буйрса Алла Таала ынсап берген күнү арагын токтотуп, 5 мал намазына өтүп, адалды адал, арамды арам деп билип, жана толтура биз жасай элек иштерди жасап кое турган мыкты инсанга айланып калышы толук ыктымал буйрса. Кийинки суроо. Биз телевизордон көп дуаларды угабыз. Кечинде жатканда дагы коюп коебуз. Куран окулган үйдө периштелер уялайт деп айтылат го. Анан да бир нерсеге ачуубуз келгенде дагы дуа угуп жеңилдеп калабыз. Суроом түнкүсүн уктап жатканыбызда деле коюп койсок болобу? Албетте боло берет. Негизи бирок Алла Таала Куранда айткан: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иза кури'ал Кур'ану фастами'у лаху ва анситу лаху ла'аллакум турхамун. Куран аяттары окулган кезде ага кулак салгыла, ошондо балким райым табасыңар деп. Ошон үчүн Куран коюлган кезде Куранга кулак салыш керек. Ошон үчүн мына уктайбыз дегенде өчүрүп койгон дагы жакшыраак, себеби кулак салган киши калбай калбасын. Адепке ылайык болбой калбасын. Эми толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Көзүңүздү чай ичесиң, 24 саат бою адам уктап жата бербейт да. Эртең менен чай ичип атканда кечинде мындай бир коюп угуп, андан салаваттарды угуп коюп, болду. Күнүнө 1-2 сааттан угузуп коюп, анан үй бүлөнүн баары 5 мал намаз окуса, андан көпкө чейин укса болот. Анан 5 мал намаз окугандар жок болсо, Куранга да мындай бир терс мамиле кылып ала турган кылып коюшуна биз себепкер болуп калбайлы. Себеби Куранда айтат: "Дин душмандарын силер сөкпөгүлө, силерди сөгөм деп мени сөгүп албасын" дейт. Биз себеп болуп калбашыбыз керек. Ошон үчүн кечке эле Куранды кое берип, токтотчу дей бериши да мүмкүн да, Кудай сактасын. Ошондуктан 1 саат 2 саат койдуңузбу? Болду. Андан кийин башка темага өтүп, сөздөрдү курап, салават коюп, кайра кадимкидей жаңылыктарды коюп берип коюп, ушинтип эмне кылышыбыз керек? Курандан азык алып турсак болот. Кийинки суроо. Жини менен талак 3 жолу айтса, кайра жашаганга таптакыр мүмкүн эмеспи? Бул деле мурунку жогорку жооп берген жоопторубузду айтабыз. Сиздин өзүңүз менен маңдай тескей кездешмейинче эң жакшысы кайсыл областта жашасаңыз, ошол областтагы фатва бөлүмүнө кайрыласыз. Кантип айттыңыз? 3 талак сың дедиңизби? Же 3 талак деп эле токтоп калдыңызбы? Же сага талак бердим дедиңизби? Же сага талак деп эле токтоп калдыңызбы? Баары такталыш керек. Анан кийин талак түшкөн түшпөгөнү чечилет. Негизи эле өтүнүч туугандар. Болбой эле койсун талак маселеси. Бирок баары жашоо экен болот экен. Талак маселесин айтканга чейин айылыңыздагы илимдүү, билимдүү дамылалар болсо, ошону карманып, же илимдүү молдолор Кыргызстанда Кудайыма шүгүр кенен барып кеңешип кантип берилет, мен бергенге зарылчылыгым барбы жокпу, балким күнөө сиздедир, айтканга чейин кеңешип таңашып алып, кантип талак берилет, берилбеш керекпи, берилиш керекпи, кандай шартта, ошонун баарын тактап алып туруп, анан кийин ажырашууга кадам шилтесе жакшы болмок. Себеби дегенде ажырашпай турган үй бүлөлөр, сонун жашоону улантып кетсе боло турган үй бүлөлөр, деги деле адам баласы жашап кетейин, бактылуу болоюн деп жашайт да. Сонун 5-6 баласы менен 1-2 сөзүн көтөрө албай, ачуу үстүндө талактарды берип алган, үстөкө босток кылып. Анан жараша албай, ыйлап, боздоп, эки жака түшүп кеткен үй бүлөлөр да көп бүгүнкү күндө. Талак маселеси эч качан телефон аркылуу, бирөө аркылуу чечилбейт. Маңдай тескей отуруп алып гана сүйлөшүлүш керек. Ошондо гана такталат, билинет, талак түшкөн түшпөгөн. Жана жини менен да отпайсызбы? Ачуу үстүндө айтасызбы, ачууңуз келбей айтасызбы, айырмасы жок. Талак баары бир айтылдыбы, демек айтылган сөз атылган ок дегендей бүттү. Ооздан кеткенден кийин Жусуп Баласагын бабабыз айткандай, сүйлөгөнгө чейин сөзүң өзүң кожоюсуң, сүйлөп бүткөндөн сөзүң сага кожоюн дейт го. Ошол мааниде айтылган керемет сөздөрү бар. Ошондуктан ар бир сөздү этияттап, талак маселесин ооздан чыгарбай эле эркек сыртка чыгып эле кетиш керек. Ачуу таркагандан кийин анан башайын жыйнап алып, жакшы жака умтулуп, ажырашпаганга, ынтымак өмүр сүргөнгө аракет кылыш керек. Кийинки суроо. Устаз, никап жөнүндө эмне дейсиз? Важип болбосо да таквалык үчүн аялыбызга кийгизсек болобу? Анан шарттарын айтсаңыз. Аялыңызга никап кийип аябай жакшы, таквалыкка сонун. Аялыңызга никап кийгизсеңиз болбойт. Аялыңыз никапты өзү кийиш керек. Мен кием деп, жөн эле койбойсуңбу дегендей мамиле болгон күндө дагы, жок, мен өзүм кием деп, өзүн
өзүн өзү мындай айтканда ыйманынын мындай кубаты, күчү мен берилип, мен ушу такыбалык үчүн мен кийем деп кийген болсо, алхамдулилла жакшы болот. Бирок антип никап деп коет, мына бет кап деп атпайбызбы? Беттен муну жаап алуу көзгө чейин. Ошентип жаап алгандан ошого жараша жүрүш керек. Маршруткаларга түшпөсүн. Көчөлөрдө отуруп соода кылбасын. 4 дубалдын ичинде анда толтура шарттары. Жүрөгүнө чейин никап кийиш керек. Бардык жагынан. Жана сенсорный телефондор бар го, ошолордо жанагындай ушак-пушак, жаңылык-паңылыктарды, майда чүйдө негизи жок нерселердин баарын ыргытыш керек. Пардага отурду, таптаза пардага отуруш керек. Таптаза пардага отура албайбы, жөн гана мындай жолугун салынып алып, 5 мал намазында бекем болуп, чыкайып, чекчейип, адалды адал, арамды арам деп жүргөнү бул эң жакшыраак. Биз көчмөн калкпыз. Автобустар дагы эки бөлүнүш керек. Мына Иранда бар бүгүнкү күндө мисалы. Аялдар арт жагында отурса, эркектери алды жакка отурат. Мисалы, бөлөк-бөлөк отурушат. Жолдорунан бүт иреттеп койгон. Бүгүнкү күндө бизде ошондой шарт барбы, жокпу маселе. Анан мындай низа болуп алган, никап кийген. Маршруткаларда момунда тыгылып, автобустарда тыгылып жүрөт, ал эми канчалык даражада болуп атат, муну бир Кудай билет. Ошон үчүн Алла Таала Куранда айткандай, бет, колдон башка жагын жапкыла деди, ошол жагын амал кыла берели. Эртеңки күнү кайра чечип койбосун. Ошол даражада болсо кие берсин. Бирок сиз кийгизбеңиз, өзү кийсин, эгерде кием десе. Кийинки суроо өтө узун суроо экен да. Бир сөздү эми колдон келсе кыска нуска, орустар айткандай чотко бергенге үйрөнсөк. Мындай кылып узун суроо бербейчи. Мындай экен мааниси. Жолдошум экөөбүз көп урушабыз. Жакшы жашайлы десем эле жолдошум кагып силкип, зекип уруша берет. Ушу токтотпой атат, шуну кандай кылсам дейт. Аял аялдай болуп, эркек эркектей болуш үчүн бирок 90-80% үй бүлөнүн бактылуу, бактылуулукта, бейпилдикте, тынчтык доордо өмүр сүрүп жашоого бир гана аял себеп болот. Болгону бир шарт менен. Эркек эгерде каражат жагынан, мамиле жагынан жакшы мамиле кылып турган болсо, жана аялын өзүнөн башка эч кимге кор кылып салып бербесе, тагыраагын аялына өзү гана кожоюн болгон болсо, ошол шартта аялдар көп нерсени чыр-чыр эте турган жерлерди жакшы жакка оодарып коюп, жаман жактар, кемчиликтер болуп кетсе аны көрмөксөн болуп, жакшы жак болсо аны ашкерелеп, балага, кызга кыздай, балага баладай мыкты деңгээлде таалим тарбиясын берип, үй тазалыгын жадырап жайнап, кыскасы күндөн күнгө даамдуу тамактарды, даамдуу мамилелерди жасай берсе, акыры ийилип эркек өзүнүн ордуна келет. Бизде көбүнчө аялдар сабырсыз болуп калатпайбы? Сен эмнеге жооп бербейсиң? Жана канаке, эмне болду деп жарга такай берет. А эркек көчөдө балким 5 саат 6 саат иштедим деп кое берет. 12 саат 40 килограммдык 50 килограммдык жүктөрдү ташып иштеп аткандыр. Же эртеден кечке бир жерде какайып туруп, тикесине тик туруп, отуруп болбой турган, басып жүрүп иштей турган жумуштарда иштеп келип аткандыр. Аны да туура түшүнүп коюш керек да негизи. Ошондуктан жакшы аял жаман эркекти хан кылат деп атпайбы? Жаман аял жакшы эркекти да жаман кылат, жамандан нары жок кылат деп. Бул бекерден айтылган эмес. Атасы жаман астасы болот, энеси жаман эгериме болбойт деп. Ошондуктан толтура макалдар бар бул боюнча. Эң жакшысы аял киши сабырдуу болуп, айкөл болуп, мээрбан болуп, жадырап жайнап турган эне болсо, ат айланып казыгын табат дегенде эркек баары бир ийилет, ордуна келет. Эгерде балдарыңызды илимдүү, билимдүү, тарбиялуу, жогорку маданияттуу кылып кыздар балдар тарбияласаңыз, балдар кыздарыңыз өз эле ата келиңиз, сиз мынча эмне ачуулуусуз, ачуулуу болбой эле койбойсузбу деп кыздары өзү жолго салып алат. Балким балдарыныкы катуу тиет, бирок кыз баланыкы эч качан атасына катуу тийбейт. Сону чай берип, сону тамак берип отуруп эле, эркелешип отуруп эле акырын айтып коет. Анан өз деле табиятта эркек балдар энелерине жакын болот, кыз балдар атасына жакын болот эмеспи? Жогорку деңгээлде илим билим жагынан, дин жагынан, тарбия жагынан, бар жагынан, ыйман жагынан таалим тарбияны берген болсоңуз, өзүнөн өзү ата-эне деле, ата деле уялат экен. Кокуй катууланбай мындай токтоюнчу. Жаштары 40ка жеткенде дагы, 45ке жеткенде дагы эркек киши акырын сабырдуу болуп калат экен. Аны үй бүлөгө байланыштуу 5-6 китепти, 10 чакты китепти окубайт экенбиз. Анан аялдарыбыз, кыздарыбыз жана эркекке кандай мамиле жасаганды кээде билбей калат экенбиз.
Анан эркек киши жана жогоруда айтылгандай сыртта чарчанып психологически, физически аябай чарчап келгенден кийин үйдөн жумшак мамилени күтөт. Ал мамиле болбогондон кийин балким ата энеси тараптан, бир туугандар тараптан, жумуш тарабынан толтура билинбеген зарыл болгон бир жүктөр жүктөлүп калышы мүмкүн. Мисалы, ооруп жаткан бир тууганы болуп калат, ага каражат таап бериш керек болот. Же дагы бир тууганы зээнин кейитип койгон, анын маселесин чечем деп бир үйгө айтып келбейт. Ошолордун баардыгы ичинде толуп калган болушу мүмкүн. Аны түшүнбөй аял киши жанагынтип асыла бере турган болсо, бүттү маселе бүтөт. Ошон үчүн Асма энебиздин кеңешин айтып кетейин сиздерге. Ушу аял кишилерге. Асма энебиз мынтип айткан экен, кызын узатып атып. Кызым, барган жериңде жер бол. Жерден үн чыкпайт билесиз. Жалаң гана даанегин өсүмдүктөр чыгат, кыскасы жашоо болот. Жер бол, күйөөң сага асман болот. Экинчиси бешик бол, күйөөң сага бешиктин туткасы болот. Анан үчүнчүсү күн катары кызмат кыл, күйөөң сага кул катары кыл. Акыры кул болот сага деген мааниде. Анан төртүнчүсү сенден жагымсыз жытты жыттабасын, жагымсыз сөздү укпасын, жагымсыз нерсени сенден көрбөсүн деп. Ушу 4 шартты бекем аткарган болсоңуз, Кудай буйруса эки дүйнө бактылуу эне болосуз. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биздин кыргыз жигиттеринен биздин кыздарыбыз айланса болот. Себеби бизде анда кызыл камчы болуп эле жалпы айтып атабыз бул жерде. Сабаллап эле мындай тепкилеп эле аялын кордоп эле жатып алган жок бизде эч качан. Жалпы айтканда, эми туура баягы 100дөн 1, 1000ден 1 чыкпашы мүмкүн. Жалпы алганда аял кишини бизде сыйлайт. Байкасак, практикадан, тажрыйбадан. Үйгө кирип келгенде аталарыбыз эмне дейт? Апаңар каякта дейт. Экинчи далил. Бала чакамдын жана кемпиримдин алдында кетейин деп ар бир атабыз, аксакал аталарыбыз, чоң аталарыбыз эмне кылган? Бата тилеп келген. Себеби кемпиримдин артында калсам мен кор болуп калам. Кемпирим эмне дейт? Апаңар эмне дейт? Кемпирим эмне дейт экен? Байбичем эмне дейт экен деп сөзсүз түрдө кабыргам менен кеңешейинчи деп бизде сонун салт-санаа. Ошол эле учурда биздин энелерибиз дагы алтын, укмуш сонун. Себеби дегенде автоматтык түрдө күйөөгө тийсе, кайынжут болду бул меники, буларга чай берип кызмат кылуу бул менин узыйпам деп түшүнөт биздин келиндер. Эми эле азыр чыгып баштады. Менин укугум, мен кызмат кылганга милдеттүү эмесмин. Сыйлай турам болсо өзүң барып сыйлап ал деген сыяктуу мамиле кылгандар болуп атат. Булар мындай жашоо көп узабайт эч качан. Ошон үчүн кыздарыбызды ушундай таалим тарбия бериш керек. Күйөө бала түндүк муз океанына барып, айсбергтердин ичине кирип бөлмө кылып жашайм десе, ошол жака кирип жашайм. Тоңсоң кошо тоңом депчи. Же Африкага барып, чөлгө барып жашайм десе, ысысаң грил болсоң, сен менен кошо грил болуп жашайм деп. Мисал да. Кандай шарт? Айыл болобу, шаар болобу, асманга чыгып жашайбы, жердин түбүнө кирип жашайбы? Күйөө бала каякта болсо, мен ошол жакта болом. Бүттү, мен сенден ажырабайм деген түшүнүккө, сезимге киргизип отургузуп койушубуз керек экен кыздарыбызды. Себеби дегенде ошондо гана бактылуу болот. Себеби пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар. Кайсыл аял күйөөсүнүн ыраазылыгын тапкан болсо, ал Алланын ыраазылыгын табат, бейишe кирет деп. Ошондуктан күйөөсүнүн ыраазылыгын тапкан аял киши өзү да көзгө да сонун көрөт, барандуу. Үйгө кирип келгенде да сонун го. Кирип келсең, эркек киши кожоюн болуп, келгиле коноктор, бул жака отуруңуздар, бул жагына келсин деп көзгө да сонун көрүнөт. Тескерисинче эркегин шөмүрөйтүп отургузуп коюп, аял киши тейлеп мынантип бакылдап аткан болсо, бул да көзгө жаман көрүнөт экен. Тескерисинче атабыз эмне дейт? Кожоюн эмне дейсиз деп койсо, жасалма болсо да, искусственный болсо да, баягы көзгө да сонун көрүнөт экен. Анан бара-бара чыныгы оригинал нерсеге айланып калат экен. Эркек деле калыптанат. Кой үйдүн кожоюн мен экен, кой татыктуу болоюн деп, баш аягымды жыйнайын деп. Мисалы, көлдө салт бар го. Тети жашы 40-ка 50-ге чыгып калса дагы, мындай башын ийип сыйлап коет экен. Жүгүнүп десе баягында сыйынып деп түшүнүп алат экен. Жок, башын ийип сый көрсөтөт. Ага жараша кайнагалары, кайнатасы эмне болот? Кокуй келин баланын жанында туура эмес сүйлөп, туура эмес мамиле кылып, сыйдан кетип калбайын деп, анысы да баш аягын жыйнап эт жаттайт экен. Бактылуу бол айнанайын, рахмат, кандай өзүң жакшысыңбы деп, өзүн да эт жаттайт экен. Мунун баары, бул салттардын баары, каада салттардын баары келип эле бактылуу өмүр сүргөнгө шарт түзүлгөн экен өзү негизи эле. Ошондуктан ал жагын карайбыз, бул жагын карайбыз, шариятка каршы келбеген үрп адат салт санааларыбызда сөзсүз түрдө карманышыбыз керек. Ханафи мазхабы боюнча 7-чи баскыч үрп адат каада салттагы эске алынат. Эгерде Ханафи мазхабын карманбагандар болсо, аларга боло берет. Биз өзүбүздү Ханафи мазхабы деп айтабыз да, Имам Азам мазхабында. Ханафи мазхабында болгондон кийин биз үрп адат атабыздан келаткан шарт менен, тартип менен алдыга көздөй умтула беребиз. Болгон бир шарт шариятка каршы келбеген шарттын негизинде. Ушуну менен берилген суроолордун аягына келип жеттик. Кийинки суроо жооп көрсөтүүбүздө
Görüşkөнçe saq salamatda turuңuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.